Чала күйгөн эмеректер, ураган дуал, телсиз жоонун калдыктары, ыш чыттанган имарат. Бул Сузак айыл өкмөтүнүн 10 октябрда таңерте чыккан жалындан бир күндөн кийинки абалы. Ашы карадым, жагачта бар, жагачтан от чыгат экен. Пожарныйга чалдык, пожарный алмады. Bir ayıl başçı var, пожарный өзү айтып келди. Şu жалабат кез бар, жалабат келди. Şu өчүрүштү айылдар. Жинде ес алып намаздан кейін келіп жатсам, телефонумга bir сообщение келгендей болды. Açıp карасам, видео tasma менен Сузак айыл өкмөтү өрттөнүп ата dedi. Дароо эле кийинип чыксам, bu yerде bir пожарный bütün неме жанып атат. Тигидегі, экинчи этаждагы, тамдагы өрт бар жоктан чыгып атат. Пожарныйлар келиште жалап атат, биягы өчүрдүк. Жеринде өрт өчүрүү кызматкерлери тартылып, өрт саат 9-дан 3 мүнөт өткөндө курчоого алынган. Кароочулар алгач документтер менен эмеректерди сыртка алып чыгууга үлгүргөн. От алуулан күйүп жаткан ал жакта артынданчы. Ошодон өчүрүү артынан башталган. Эми бүгүнкү күндө биздин өзү экспертиза жалданат. Ошондо жаран коргон комиссиясы бүгүнкү күндөн баштап иштеп баштайт. Зайнада 1200 квадрат метр жабыркаган. Ошондой эле материалдык чыгым бүгүнкү күндө такталууда. Өрттүн чыгуу келген кесепети да такталууда. Өрттөн айыл өкмөттүн имаратынын 2 кабаты жана жыйындар залы күйүп кеткен. Мындан улам айыл өкмөттүн кызматкерлери өрттүн себебинин такталуусуна жана окуянын иликтенишине кызыктар. Колхоздун клубу болгон мурда, эми азыр айыл өкмөттүн мурда клубу иштебей турган көптөн бери эле ушу жан башында көмүр болгон. Көмүрдөн өрт чыгып, ана мунякы туташкан деген мындай улантылып кеткен дегенге кичине макул эмес болуп турабыз. Эмнеге дегенде, ушу муняктан чыккан өрт чыкса, муну жактарам күйүш керек толугу менен деген ушундай кичине логикага отурбай турган жерлери бар окуянын. Эмнеге дегенде, мына пол турат, муняк бүтүн бою пол турат. Бирок ачак муняк болуп турат да. Жалынга байланыштуу учурда коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Ал арада социалдык тармакада айыл өкмөттүн имарат атайла өрттөлгөн боюнча айткан маалыматы жарыяланган. Бул боюнча айыл өкмөт башчысы өзү төмөнкүлөрдү билдирди. Эми азыр күндө иликтеп текшерип атышат. Өрт именно кайсыл жерден чыкты, кайсыл себептен чыкты деген иликтеп текшерип атышат. Эми азыр бул жерде өрттү бирөө өрттөбүрдү же bir kömürden çıktı, elektrikten çıktı degенден алыспын. Şu тийиштүү органдар өздөрү şu өрт чыккан боюнча өздөрү иликтеп, bir тиянакка келишет деген ойдомун да. Азыр дагы точно тактап атабыз. Биз билишибизче, şu 2014-төн баштап 15, 16, 17 жыл, аны şu 20 жылдар ушу немелер күйүп кеткен да, материал. Калган 2017-18'de сейфте калып, аны сактап калгандан мүмкүнчүлүк болду. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүнөн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде өрт кырсыгы болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Айыл өкмөттүн берген маалыматы боюнча Сузак айыл өкмөтү жалпысынан 5,5 миллион сомго жакын материалдагы зыянга учурагандыгын билдиришкен. Имарат 1977 жылы курулган. Ал эми айыл өкмөт аталган имаратта 2011 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Күйгөн жайды калыбына келтирүү иштери экспертизанын жыйынтыгы менен чечилмекчи. Учурда айыл өкмөт райондун борборундагы эски калкты тейлөө борборуна көчүүдө. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.